Assalamu alaikum. Суроо, жүрөктү айыктырасызбы? Д3 стеноз беле дейт. Стеноз деген муну кандай десем, муну артерия болсо, муну ички артерия тамыры. Ошо толуп калат, жабылып калат да, атеросклероз дейт, стеноз. Коронарный артериялар жабылып калган болсо, атеросклероз коронарных артерий. Анда эмне кылат? Стендирование кылат. Эгерде 70% болгон болсо жабыгы, эгерде 70%тен 90%тен өйдө болгон болсо, жабылып калган болсо тамыр. Анда инфаркт болуп калбаш үчүн кол буттан венаны алат дагы аорта коронарный шунтирование деп коет. Аортадан мындай алып туруп мостик кылып туруп тигип коет коронарный артерияга. Ал кымбат операция, конечно. Жүрөктү, көкүрөктү жарат кадимкидей. Убактынча жүрөккө нагрузка келтирбей, жүрөктү иштетпей турат. Татаал операция да. Бирок ошого жеткизбей, стендирование, шунтированияга жеткизбей, мисалы замена клапанов деп коет дагы. Жүрөк чоңоюп кетет, гипертрофия левого желудочка, камералар чоңоюп кетет жүрөктүкүчү. Ошондой эле баягындай легочное давление, порог сердца, ДМПП, ДНПЖ деген дефект межжелудочка перегородки, дефект межпредсердный перегородки деп коет. Жашы улуураак болуп калса, бир 20-30дан нары. Ошолорго дагы операция кылбай эле жеңилдетүү, дарылоо жолдор бар. Мына сүлүк курт деп коет, пиявкаларчы. Көрдүңөр, пиявкалар. Именно ошондой хронический заболевание сердца, хроническая сердечная недостаточность, фракция выброса азайып, керек болсо баягы пересадка сердца кыла турган варианттар боло турган болсо, возможно, бир вариант ушул. Башка вариант көрбөйсүң да, мынтип айткандачы. Ошон үчүн эгерде өтө жүрөктүн проблемасы болсо, жүрөк сайгылашы, мыкчып, стенокардия, тахикардия, фибрилляция предсердий, дагы пароксизмальная тахикардия, радиочастотный абляция жардам бербей калган болсо, стенд койгондон кийин, шунт койгондон кийин деле жүрөк сайышып, аба жетпей, баягындай стенокардиянын приступтары боло берген болсо, же аорта уплотнение болуп катып калган болсо, атеросклероз аорты расслоение болуп жарылып кетпеш үчүн кайрысаңыздар мага 708-10-50-40 Бишкектен WhatsApp номерим бар. Жеңил жол менен дарылап беришке аракет кылабыз. Бир күн, 2 күн деле маселесин чечишке аракет кылабыз буюрса. Чалыңыздар.